башкаларны көрөм деп калса барынтай. Так. Амактан терминал ачып туруп npm'de gulp CSS компоновка кылып CSS кылып туруп мындай CSS кылып чыгарып берет да. Баягы галпты колдонуп көрөйүн дегем да. Акчадан эме кылып VS Code эмелерине тие койгом да. Биздин настройкалар бар го, settings. Ошо жакка дагы тийип иштей алам. Кайра доступ ошойдон галпка жылой элекмин. Жана как раз силер Node.js өтүп атпайсыздарбы? Ошол могу Gulp Node.js менен иштейт да. Артында Node.js бар, ошол кирип баарын жаза берет. Атайын биякта Gulp файл жазылып калган. Правилалар, ошол правилалар карап туруп жазып коет. Gulp файлдын настройкалерин бирөөдөн деле көчүрүп алса болуп турбайбы? Немеде бар, толтура. GitHub'та көп немелер бар. Так, ушундай бизде архивдер бар болду. Gulp менен эме түшүнбөйм, ар бир проектти инициализировать этип туруш керек да? Биякта эмне болуп атат? Силерге да көрүнүп атабы? Баг болуп кетти го. Күндөп жүрөт го. Мактан include min screen tablet. Десктоптор үчүн жазайлы биринчи. Display flex кылат экенбиз. Текшерип көрөлү иштеп атабы биякта. Иштеген жок. Келебиз бияка кошушубуз керек. İşte Bunu ortaya koyuş için işlemek bolçu. Yok mektan space between koysak. Align center. Şimdiye жылбайт да конца. Может, алды контейнер Flex сеттер беле? Fluid кылыш керек беле? Fluid деп да койчу эле. Контейнерде display контент. Çok контейнер сыртында да. Бул ичине блок бердик. Ошол flex ичиндегилер артына чейин жылыш керек. Маяка берген жокпуз, э? Жок, ошака бердик да. Мына display flex турат. Так, display flex. Flex 0.1 дегенде болуш керек эле. Flex 0.1 auto. Кечке проекттерде иштеп атып Flex generator көрөлү. На Flex. Space between. Flex. Generator. Flex up. Çok. %100% керек экен.
Точно ортосуна келди. Кирген жагы. Ортосуна келди. Да, точно эле го. Жок, неменин ортосуна келди. Ичиндеги контейнердин ортосуна келди да. Ошондуктан муну position берип туруп, муну position absolute кылып койсо болот да. Кайра иштебей калды. Так, хорошо. Логотипти сыртына чыгарып. Бияка 100% берип. Лидер логотип. Салют. 0,50. Теперь көрөлү. Так. Аккаунт у нас кайда? Жайлап кылып туруп. User меню. Auto. Так, эми менюсун жаза коебуз. Ушунда жашыл цвет. Так, биздин жашыл цвет ушунда кайсыл жашыл цвет болуп калды? Могу ичиндегиси болуш керек, э? Ошо логонун ичиндеги цвет. Могу, Ошо. Тоголобу. Color print. Так, эми менюс бар экен. Меню. L. D. Margin 0, padding 0, style none. Reset кылдык. Муну болсо display inline locals. Так, ак экен жөн эле. Расстояниясы бар экен. Расстояниясы көрсөтүп кеткен, э? Где-то 20 болуш керек. Маржин 15. Размери нормально. Цвет. Так. Ондай бир фишканы колдонуп көрөлү. Иштеби көрөбүз азыр. İşte Бул эмне кылат ушу? SCSS фишкасы да. Бизде деген неме бар. Главный страницада чоң неме бар, слайдер. Hero да, шапка. Ал болсо темный фондо үстүнө ак неме болот да, меню ак болот. Башка страницаларда кара болуш керек да. Ошондо главный страницада WordPress'те home деген неме бар. Класс. Home болуп турат. Ошо home деген класс только главный страницада бар да. Башкаларда жок. Башкаларда бөлүнүп кетет. Мисалы, page деген страница бар, ошолор менен кармасаң болот да. Анан биз эгерде CSS-ти кантип жазабыз? Эгерде могу меню болсочу.
CSS-ті көрсетем азыр. То есть мондай деме фишка, ол родительский хоумдун ичинде эле ак бол деген сөз да. Результатын көрсөк, монча жазылат да. Home, ашар, меню, will, a. Сонукун? Астармаларын билип турабы? То есть эгерде биз главный страница home кылыш керек болсо, анда монун баары кайра жазып чыгышыбыз керек болчу да, мынтипчи. Home деп туруп, анан ичине кайра монун баарын кошуп чыгасың да. Анан эгерде main меню классың өзгөрүп кетсе, анан буну да издеп өзгөртүшүң керек да. Азыр болсо биз бир эле жолу main меню класс жаздык, ошого эле кошуп кеттик да. Главный страница ак болсун деп. Канча убакыт неметет, жеңилдетет. Ошондой сыяктуу эле азыр хедерди, шапканы header деген элемент экен. Header кейін Node.js-тен бэкэндчик программисттермен иштеп атканда ушинтип айтсаң болот да. Шапка неме мындай шапкага ID кошуп койчу, мен ошого жазып алам депчи. Программисттермен ошентип иштейсиң. Анан ошондой сыяктуу эле азыр headerди эгерде бул главный страницада болсо, анда position absolute кылып туруп, top 0, left 0, анан background non кылып кой дейбиз. Прозрачный болуп, ак болуп калды. Эми бизге мындай керек. Главный все проекты у нас. Начать проект, начать компанию. Бизге азыр мындай керек. Мындай страница. Так, аны үчүн главный страницага барабыз. Так, элементтерге барабыз. Могу стоит керек бизге. Так. Что-то качество начало окшойт, да? Ошо сүрөттү кайра эмнеге кастасуу. Каяктан келди эле бул сүрөт? Алды слайд турбайбы, сол жакка карасаңыз. Сол жакка которсоңуз. Жакта ошонун эмеси бар болчу. Оригиналбы? Ну, эмеде турат. Экономика создателей только начинает. Сол жак бош койду. Негизи каяктан келди эле бул сүрөт? Бул айстоктон көчүрүп алгам. Элементте бар болду экен да? Сайттар бар турбайбы, эме ак эмес жазууларды өчүп Мына бар экен. Жок. Ушул деле болот го. Демо эмесин. Жок, бар бош керек. Ишим колу жок. Так. Могул бар экен. Өтүп кетпесиз багы? Өтүп кеттимби? Да, үстү чыгырсыз сол жак бетте да. Не болду? Ылдый кыз го дейм, жаңа сарын ылдый кыз. Болду. Ал эмеспи? Ушул экен.
Могу яка неме деп жазып койсо болот экен да. Shark crowdfunding деп жазып койсо болот экен да. Бул Так. сайт пожизненный эме бербейт, доступ бербейт. Я. Ушул сайт пожизненный доступ бербейт. Жок, биз сатып алабыз да. 15 евро түрүп сатып алабыз. Тайын. Ошол сайттын эмесине блокировкасын өтө албагой. Европага келгенде түшүнүп баштайсыңар да. Немени сатып алган теманычы бизге ал кире элек да. Азыр жаңыдан үйрөнүп атабыз. Краудфандингди эмнеге жазып атабыз? Анткени бир адамдар бир нерсени жасаган соң ага башка адамдар акча төлөш керек да. Антпесе экономика жылбайт да. Биз просто немебиз көнүп калган да. Бишкекте жашап жүрүпчү. Пиратство. Пиратство деген темачы, андайдан негизи кетиш керек да. Так. Конечно, оор деп биздин немебиз. Multiply. Ушпал да? Поштага. Так. Мындай экен. Демек бул жака болсо шар crowdfunding деп туруп буякта шрифт бар. Кириллица. Амрок деген шрифт бош керек эле. Минако деген шрифт бар. Минако. Так, кантип жазылып турду эле? Краудфандинг дейм экен, краудфандинг. Шпалы. Что? Краудфандинг. Hardclose. Photoshop'tan канчанчы версиясы? Эскейсе. Маяка неме кылып коебуз. Не деп койчу эле? Жумуртканы катып коет эле го кинолордо. Не деп коет? Пасхалка. Билесиңер пасхалка? Пасхалка деген сөз билесиңер? Билбейт экен мага. Бир нерсени калтырып коюшат. Ошону ошол жасаган адамдар эле билет да. Башкалар билбейт. Кинолордо көп. Бир кинодон башка экинчи киного. Жок, ал ссылка болот. Отсылка болот. Пасхалка деген ладно, сал азыр биз мынакка келечек деп жазып койдук да.
Бирок көрүнбөйт да. Бирок силер Ну, билесиңер, как, бирок силер билесиңер да, что бар экенин. ну, как почерк сыяктуу болуп калат экен да, Типа ушундай кылып койсо болот да. скрытый. Код жазып атканда да кээ бирлер код жазып атканда жазып кетет да, башка бирөөлөргөчү пасхалка. Кийин бирөө окуп келсе, типа бияктан окуп алат да, типа сен үчүн депчи атайын калтырып койгон деп. Здесь был Вася дейт го. Ушундай. Ошондо кодду эле көрө алабыз да, агай, ошо пасхалканы. Ар кандай пасхалка болот да. Мисалы биз азыр келечек деп калтырып койдук биз үчүн. Кийин эсинде калып калса ошол сүрөтчү. Айтсам болот да, ошону мен жасаган намактан эмеси. Аны кайдан ким көрө алат? Сайттан? Сайттанбы? Сайтта бияка чыгып турган болот да ошол сүрөт. Ошону алмаштырып атпайбызбы? Дизайн мындай жазабады. Уну бирөө жазаган да. Сосын өзгөртүп алдык да, өзүбүздүкү болупчу. Окей. Анан ошого еще келечек деп кошуп кеттик да. Секретный авторский метро акчанын эмесинде катылып туратпы? Эми андай эмес, просто бул юмор сыяктуу да, өзүң үчүн жазып атканда. Так. Кимден сөт болуп кеткен жок. Так, койдук бияка. Эми буну деген hero деген бар экен. Анан бул жакта ортосунда экен. По идее, мында эле кереги жок болчу. Так, мояка эле. Регистрация. Эмне үчүн регистрация, интересно? Хорошо. Регистрация болсун. Регистрация. И проектов и т.д. деген сөз что-то начаркан. Для финансирования образовательных, творческих, цифровых и социальных проектов. Что такое? И т.д. жок. Эле. Давамына кеттик. Биздин анасыбыз көрүндү биякта. Проект, создать проект. Главное все проекты деген экен биякта. Бирок могу главный деле кереги жок го. Же биздикилер түшүнбөйбү? Как думаете? Логотип же есть уже главный. Да, тайношойн алып коем да. Главное кошсом кошподо десем логотипти кээ түшүнбөйт го деп главное кошпогом да. Хорошо, главный кошулган да. Так, главный. Все проекты. Да, потом начать проект. Начать проект, создать проект, наверное, начать проект, начать компанию, наверное, Эконун башкача айырмасы бар болчу, мен дагы өзүм жакшы түшүнбөй калдым ошо. начать проект. Ошол эле ойкулерден сурап айырмасы бар экен.
Пока что модель получена, да? Начать компанию. Так, bu yoqqa jibirib qo'ying bu. Нашарга. So. Главное все проекты, начать проект. Начать компанию. Компанию. Пролу. Төртө. Всё. Ю қалқан Компанию. No. Так, бияқта біздің жоғалып кетті. User menus. Просто қарады. Көрінбей қалып тұрды просто. My account. My account kan. Қойыңыз. И ал жақадағы так, у нас my account. У нас у нас салды кетиш керек экен. Экстра. У нас так, эми бул жактан дагы flex кылат эмес. Анан ким билет flexте сол жагынан башта деген, оң жагынан башта деген сөздү. Display flex too. Display content and flow. Float right деген сыяктуу. Start дейт. Start ал эме жак болуп калат да. Баш жагы сол жакачы. End болсо оң жак. Start and dесекчи. The end дейт. The intro, ya. Так, азыр. Эмне көрүнбөй атат? Profile link деген бар экен. Ак экен, бирок көрүнбөй атат. Betroy. Body header, nav бар. Эми бул жерде start flex tab, flex start çok кандай силерде and flex and align content деген бар экен. Бирок иштебейт экен. Justify content and иштебейт экен. Если можно margin
left auto берсек тоже иштебейт экен. Все, мокта маржин бар экен. Мындай экен туура. Экстрада. Margin бар экен. И мол иконканы profile user menu. Муну дагы неме кылыш керек да, Home'го. Бияқта IT жооптогулар отурат, баса. Турасыздарбы? Биз Алам командасы. Ооба агай барбыз. Ким каяктан? Максат, сен каяктаның? Швейцариядамы? Швейцариянын кайсы жеринен? Швейцариянын Жура деп коет, кантон Журадам. Кайсы шаар? Деламонт. Деламонт. Көрпө Швейцариянын. Мен Кайрат Беремкулов тааныйсың? Кайрат Беремкулов Люцернден. тааныбайт экенмин. Ошол ашардын немеси. Люцернде жашайбы агай? Люцернде жашайт. Жакшы. Шаардын кофаундеры жакында келет. Чыкпа Деламонт. Жакындатсыз, дагы база элге жакындатсыз. Сол жак Деламонт деп турат го, сол. Нет, выше. Мына. Ошол экен, Жок азыр. Деламонт деп турат го. Ошол жерден. Французча сүйлөйсүңбү? Да, мен французча сүйлөйм. Тиги байке немисче сүйлөйт. Да, немиске жакты экен да. Так, 462. Агай, сиз кайсы шаардан болосуз? Дортмунд. Нортланд? Дортмунд. Так, Көрбөйсүз? мен Деламонтко чейин 6 саатта жеткен. Канаки, сиз каяктасыз? Да? Могу жакта. Сиз Бельгияга деле жакын экенсиз, Ооба, Бельгияга жакынбыз. Бельгиянын бүт шаарларын баарын кыдырып чыктык. Агай, визе деп жазып көрсөңөр, мен визеден болом. Мага чейин канча экен? Может, келип кетесиз, чогулабыз баарыбыз. Ооба. Визеге барган эмесмин? 2 саат. Визе кичинекей айыл. 2 саат экен го. Экен ага. Мен деген так эмеде жашайм да, могу Границадабы? Германия, Голландия, анан ошол. Эң ылдый жанында турбайсызбы? Ооба, прям 15 мүнөттөн кийин 15 мүнөт машина менен это Голландия кирип кетем, а 20 мүнөттө Германияда. Өткөндө Лешке барып, как раз сүрөттөрдү көрүп отургам. Жаш кездеги күлкүм келип. Лешке келесиңиз. Леш жакын бизге. 15 мүнөт машина менен. Бул менин үй бүлөм. Угул балам, кичүү балам, келинчегим. Жакшы. Бирок балдарым чоңоюп калды азыр, биякта кичинекей. Лешке көп барчубуз. Ковид келгичекте. Намер жакта Динант бар го, Динантка көп барабыз, аябай сонун могул шаар. Бардар эле Динантка? Динантка жок, номерду билем, эме тааныштар жашырат, эме кыргыздар. Мындай тоодо, мындай немеде, неме Бастилия сыяктуу, Бастилия деп коем, неме сыяктуу. Брюссельге көп барабыз, Кент. Негизи бирденке болсо эле Бельгия жөнөйбүз. Бельгия жакын да бизге.
Кыргызстандагы отургандардын ишлекени алса турайлар. Келгилесиздер да биз жака, кыргызстандыктар. Бизден баарыбыз бияка чогулалы деп атканбыз Бельгияга. Эми Англияда да командабызда Англиядан да кыз бар. В основном бирөө Германияда, Жидегүл бизде. Мен ошол могу долбоорлор жасап коюп, өткөндө Франкфуртка барып жолуктум жерлештирүүгө, Биайцеткечи. Анан биякта көп кыргыздарды тааныйм. Анан ошол проекттер бүтсө, ошол проекттер менен рэперлер тур жасайт го. Концерт кылыпчы. Ошондой тур жасасам деп атам Европага. Айтып берип, ушундай келечек деген долбоор бар, Ашар деген долбоор бар, Чөйрө деген бар, келгиле, чогуу жасайлы, кошулгула деп. Ошон үчүн жасап алыш керек. Жанагы жердештер деген проекттерде ушул проекттердин баары ушун үчүн керек да. Ошон үчүн бияка башкаларды кошуп, жолугуп, таанышып турганга. Жакшы идея агай. Анан бияктагылар менен таанышып алсак, анан эмеге америкалыктарга барып, Айданаларга барып, Гавайига барабыз. Так замотивировали. Алар бизге келишет. Ошон үчүн жакшы жасап аракет кылыш керек да. В смысле, азыр кичине мындай өчүп барат атпайбы? Өчүп эмес, мындай токтопчу. Негизи проекттер ушундай да, башында аябай жакшы болуп келет. Анан адамдар акырындап неметип башташат да. Дубайга да келгиле агай. Обязательно. Дубайга барабыз. Дубайда да көп Бар. Ким Сайкал же бар. Башка эмеде. Аламдан үчөөбүз да. Аламдан үчөөбүз. Дубайга бара элекпиз. Ысыкпы азыр? Жок, азыр погода сон болуп калды. Мындай салкында өтө ысык эмес. Буларга салкын бир 30. 33 азыр болот. Азыр 33 болот. Жакшы болуп калды да погода. Сезон да азыр көлгө да түшсөңөр болот, эшикти басып жүрсө болот. Келгиле. Мен да чакырып коеюн. Каяка чыгып атасың? Анталияга. Анталияга. Неме келдиңиз, Миржасчы? Ооба, кандайсыңар? Негизи доступный эле жерде жашайт экенбиз, баарыбыз. Дубай, Анталия, туристический эле. Бельгия, Швейцария. Чогуу алабы. Азамат агай, ушул баннер мага жакпай айтканда, азыр эле көрдүңүзбү, оң жакта дайырды кылдым. Жакпай атып эле. Биз ушул жакта тутуп атпайбызбы ал баннерди? Азыр карайм. Мунун версткасында бактөлөт кылып койгон да. Монубу? Жок. Могу лендинг пейдждин биринчи страницанын версткасын кылдым деп аткан. Могу кандай экен? Бисмилла болбой калып экен ал. Молбу? Бокс менен аралаштырыш керек экен да. Идея жакшы экен, бирок могул эле жакшы окшойт. Анда фотосун эле поменяем анда, Биз алмаштырып койдук фотосун уже. Хорошо. Бияка Ашар краудфандинг деп жазып. Азыр чоңойтуп коюп көрөбүз, кандай болот экен. Так, только бирок түшүнгөн жокмун да, эгерде биз мону деген балт айтып на всю страницу коюп койсок. Жакшы болобу же жаман болобу? Чекедеги детальдарды чыгарып салсак, ошондо мындай более минималистический фото болуп калмак да. Молардыбы? Предметтер көп болгонго ызы чуу болуп көрүнүп да. Ама компьютер менен эле ортодогу краудфандинг деген жазуу көрүнүп турса, анда более. Анда мындай нерсе мен муну ичин жазап көрөйүнчү, ак кылып биринчи. Коюп.
Так, мунун ичинде элемент, виджет, wrap деген бар экен. Анан мен ал жака блок hero деп жасап койгом. Ошол wrap'ты 80% кылып margin 6 кылып койсок ортого туруп калат. Анан так, так, H1 экен. Bold. Так, размери канча экен? 55. 5. Так. Анан силердин бул размерлерге аябай чоң эмеспи? 40. Что-то мен көрүп эле коркуп атам. 40 чоң ал. Адашып калса керек. Тем более общий эмени роботу деп чечкенбиз бак бөлөт. Мурунку Railway болчу, ошомойдон калып калыптыр да. H1. Шрифттерди эмне кыламыз эле? Манрол Көп жерди жасап кете бериптирмин, шрифттерди унутуп коюп. Көп жери манрол болуп калыптыр да. ошондойлор калып калыптыр. Меники ошо главный экран ушундай болуп калыптыр. Бирок мага роботу эмес жакпайт да. Как советский эмелерде болот, эски СМГ эмелерде. Манрол кала берсин банда. Робот ошончун көп жакпайт экен. Ама баннердин да высотасы аябай чоң го. 1274 дейт. Ой. Да. Жок, ал на всю высоту экен азыр, ошону карайбыз. Он 100 VH менен деле задойдуп койсок, ошондой кылып рассчитывать этип койгом да. Ошондой кылса болот же чочпагы? Так, азыр. Ол жактагы неме иштебей атат. Так, азыр кнопканы жаза коеюн. Прозрачный экен. Мындай экен, э? Мындай болгон жакшыбы же мындай болгон жакшыбы? Мне кажется, полный болгон жакшыбы? Эмеби? Фил жашыл болгонбу? Жакшы болот. Мындай болгондо эме болуп деп ошо атайын неме алганбыз да. Минималистичный болобу депчи. Да. Ховер болгондо жашыл болсун деп ойлогонбуз да. Фил ошондо ховерде жашыл болот. Так, ошондо бул button transparent. So. Аша теңге эме берип коелу агай. Межбуквенный расстояние.
арасын ачып коелу. Так, муну кичинейтели окшойбуз, э? Краудфандинг Кыргызстане. Болт кылабызбы же норма кылабызбы? Кандай кылабыз? Болт жакшы го дейм. Кичине выделяться этип турат экен, э? Болт кылабы? Кандай кылабы? Бул жакшы экен. Ылдый жакка 30 туп беребизби? Нет, ичине азайтыңыз. Да. Ушундай жакшы, анда эме батынды да кылды жылдырабыз анда. Так. Клиенттер менен иштеп отурганда кээде клиенттер кечке сурай берет да, тигине тигиндей кыл, мындай кыл депчи. Анан жаныңа отургузуп алып айтасың, айтып бер, мен сага коюп берем деп. Так, бул ортосунда экен, э? Бирок буякта диссонанс болуп калат экен да. Как бы ортосунда, сол жагында, анан кайра ортосунда. Саламатсызбы. ошол жолго койдум. Эмечи, анан ошо клиенттер менен ошентип сураганда ошо сенин айткандай кылып берейин дегенде анан жактырышабы? Же сиздин эле вариантыңызды жактырышпалабы? Кантсе? Клиент всегда прав да. Да? Айтып бере берет. Өзүңдүкүн канча неме этсең деле, клиент акча төлөгөндүктөн. Да. Клиенттики То есть башка. мы не можем привязывать то, что там по правилам мындай болуш керек, тигиндей болуш керек дегенде. Жок, ошентип да? Ошентип айтса болот. Ал айтат, да, туура. Бирок мен я так вижу дейт да. Анан хорошо дейсиң да. То есть либо аны менен кечке спорт жетишиң керек, либо спорт жетип ушуп тажап кетип каласың, либо анан ладно, давай сен айткандай иштейин, бүтүрөлүп деп проектти деп чарчагандан кийин. Клиенттер бар, ошентип эметип должно быть все по-моему деп эметчи, да? Ошон үчүн мен азыр өзүнчө социальный проекттер жасаган жакшы көрөм да. Эч ким мээңди жебейт, өзүң неме болосуң да, мындай. Социальный проекттер какая вам польза? Мага эч ким неметпейт да, типа, тигине жаза, мындай жаза депчи. Негизи акча бар жерде аябай оор да иштешчи. Канчалык көп акча болсо, ошончолук көп ответственность, ошончолук көп псих болуп баштайсың да. Агай алды 30 туптар чоң болуп калдыган жокпу? Неме ошол сурап атам да, биякта деген азыр бак дөөлөтүнчөсү бар. Баннер на всю высоту экрана пользователя депчи. Андай болсо, высота. Ошону сиздерден сурайын. Мондай болуп калат да. Да. Бирок андай болгондо килеген экранга бир эле ушул болуп калабы да. Лучше мондай кичинекей болуп, астында мондай болгон жакшы го. Ошондой. Ол жер көрүнүп турган жакшы го, кичине мондай болуп, Да. Кийин жасап байкадым да ошо. Бул жерде биздин 30 сынып калды. Мондай болчу. И бул жактан кнопкага чейин чоңойто алабыз да. Экөөнү бирдей эле кылалы. Сабтайтыл менен H1-дин арасындагыдай эле. Мындайбы? 30 экен. Клиенттер менен иштеген жаман, шефинг болсо жаман, шеф келип кыйкырат го. Бизди коркутпай тургула да.
Анын баарынан жашап өтүш керек да, бөлүмүнчү. Бирок антип кыйкырбаса болбой калат го жумуш. Эми кээде ушундай, кээде типа кыйкырса болот, бирок кээде тажап, кээде наоборот жаман неме действие берет да. Тим Элестетиңер, менеджердин э? иә. Тим менеджерлер. Эми мисалы азыр Багдөлөт жазады да. Анан мен Багдөлөткө түшүндүрүп берип атам да, жок, мындай кылышың керек депчи. Анан Багдөлөт келип, жок, мен еще мондай вариантын жасап койдум десе, ошого мисалы адамдар келди, жинденип баштайт да. Анан кыйкырып баштайт, Багдөлөт, сен эмне кылып атасың, мен сага түшүндүрдүм го депчи. Ошондой катуу неме мененчи. Анан ошондо адамдын достоинствосун неметип баштайт да. Адамдын, особенно дизайнерлердин немеси кетип баштайт. Жасайм деген желаниясычы. Креатив жок болуп калат да. Иптеп аракет кылып атсам депчи. Анткени мунун баары психологияда, биз бирөөгө бирдеке түшүндүрүп берип атканда, биз не всегда знаем как ал нерсени түшүндү да. Мен мисалы деле айтып атып, кээде бирөөгө катуу айтып салышым мүмкүн. Бирок мен аны билбейм да. Ал киши кантип кабыл алды. Анткени коммуникация bizde бузук. С одной стороны, мы и сами не знаем, в каком тональности этот человек тебе говорил. Может, ошондой катуу сүйлөйт, өзүнүн тональности ошондой, а принимающая сторона тоже өзүнүн таарынып калышы мүмкүн да. Бывают и такие моменты. Ооба, ошонун баарын эске алганда, аябай Кровья кылыш керек да көп нерсе. Ага, это в Европе, да, тоже могут накричать? Не, в Европе спокойно, в Кыргызстане. В Кыргызстане, ну в Кыргызстане это нормально, да, даже рабочий принимает. В Европе бирөө катуу айтып көрсүнчү, Ооба, бияктан. сотко бересиң да. Так, мунун немеси размери жакшы эле болуп атабы? Ооба, жакшы эле. Ну, хотя говорят, и в Америке тоже могут там аябай эме кылып, грубо. Везде, наверное. Могу сүрөт сонун келип калды, карачы, биякта логотип, арасында ашарка болуп. Да. Закрытый смысл, да? Amo эмечи кликабельный эме он ковер болот турбайбы? Регистрация болот. Бирок опять же регистрация болгондо Мен бул эмеге жаңы эле кошулдум проектке, пока я еще не разобралась, что да как она четинен көрүп ана. Перизат дизайнерби? Ооба. Жакшы. Бир сыйра барып, бир компаниянын эшигин түзүп келдим. Расстроилась. Не болду? Алып койдум жумушка. Эме как-то скучный дизайн деп айтып коюшту. Анан бүт эле дизайнерлер эметкенде, везде ютубта деле тиякта биякта бүт эметкенде воздушный эмени сакташ керек, там дизайн мындай шалтактабай, мындай воздушный болуш керек деп берет го. Я вроде бы ошону соблюдала, не понравилось. На самом деле, неме дизайн аябай субъективный да. Айта албайт да, ушундай дизайн түрү болуш керек. Анан деген неме деген момент бар да. Пока жумушка алгычакты где-то бир эле Европада, допустим, 50 компанияга чейин тапшырасың да. Анан ошо 50 компаниянын где-то бир 45 отказ берет да. Даже жооп бербейт. Вообще жооп бербей коет. Анан бир 5-6 отказ берет, анан ошонун 3 болот, ошо 3-өнүн бирөөсүн тандап аласың да. Анан көп адамдар, мисалы, ошончолук отказ бергенге кээде тоже кыйналып кетет да. Депрессия болчу. Көңүлү калып калат да. Көңүлү калып, особенно, ну, опять же, адамдан зависит этет, адам кандай да. Бирок ошого даяр болуш керек. Мен мисалы башында тоже аябай неметчимин да, компанияда мага албай койгондо, настроение болчумун да. Азыр мен аябай көнүп калдым, мага оңой эле да, болтура компанияларга барып, отказ берип эметкенчи. Даже азыркы проекттерге жазып атканда мен көп адамдар менен байланышам. Айтып берем де, ушундай чөйрөдөн жасап атабыз, сонун нерсе, или там ушундай ашар жасап атабыз, сонун нерсе десем, көп адамдар как бы воспринимать этпейт да, или өзүнүн жумуштары бар, или мага эмнеге керек деген сыяктуучу. Ну, это как бы получается социальный проект. Нет, как же, это же коммерческие проекты.
То есть, если без могу проекты иштетпесек, если сами будем для себя делать, тогда бұл проекты иштебейт, да? Нам нужно, чтобы этими проектами заинтересовались там бизнесмены, предприниматели, там люди, которые готовы вкладывать, да, инвестировать. Аларга дагы жумушка баргандай тоже неме өзүң сатасың да ошол проектичи. Анан көп эле отказ берип айтат, эмне кереги бар, бул эле там иштебейт, или там еще башкача бирдеке депчи. Или, допустим, мен кыргызча айтып атсам, зачем сен кыргызча жазып атасың, там бизнести орусча сүйлөйт деп. Ушундай көп моменттер болот да. Ошого психологически даяр болушуң керек да, что мисалы баары сени колдобойт да, то есть баары Тимур моундай кишилер эмес да. Ар кимдин өзүнүн жумуштары бар. Анан ошондо тоже аябай неме болот да. Настроение болосуң, бирок понимаешь, что бул сенин нерсең, и башка киши бул киши колдобосо дагы башка киши колдобойт. Или эч ким колдобосо дагы сен бул нерсени өзүң жасап кете берсең болот деген тема да. Жасап кете бересиң. Ага, меники да недавно ушундай болду. Вот азыр бир проектимде деген Accelerate барго. Ошакта деген талай айтып атпады эле, ошока бергемде анан проект өтүп кетип, анан бир ментор айтты да, силердин проект деген долгосрочный экен, иштетиш кыйын болот депчи. Но мен аяка деген финанс эмес, эмеге баргам да, что хакатон кантип иштейт депчи изначально башынан баштап ошока опыт алайын дегем да, анан азыр эле айтып коюшту да, что у меня проект может не пройти, потому что очень долгосрочный деп. А я знаю, что это долгосрочно, аны иштетиш үчүн 1,5 жылдай кетет да. Анан платформа кылганбыз да биз, эме кылып, сельскохозяйственныйчи. Үйрөн ары бери айыл чарбалардыкы, например, бизде Кыргызстанда проблема болуп атпайбы? Что полив жок, технология жок, фермерлердин, например, кээ бирөөлөр даже элементарный информация аз, билишпейт да, например, будайын өстүрүп алып дагы сбыт жок болуп калат депчи, или за копейки сдают. Анан ошолорго платформа кылып сайт жасаганмын да. Анан ошол сайтты көрсөтсөм айтат да, что это долгосрочно, это аябай көп иштетиш керек, анан международный эмеге кантип чыгаргантасың дейт да. Анан международный эмеге биздики фермерлер, например, Кыргызстанда отурган фермерлер напрямую Европа менен связь болсо деле жакшы болот эле да, например. Потому что элементарная информация жок болуп атпайбы да, или там выращивание, там полностью жөн эле мындай платформа кылайын дегем да, бири-бирин тапкандайчы, чтобы люди могли находить. Десем, ошолор тоже эмем түшүп койду да духумду, что жакшы иштеп кетпейт, аябай чоң көп иштетиш керек депчи. Нужно такое просто молодежное, дейт, который быстро работает депчи. Анан кайра отуруп калдым, идею менять или до конца идти деп. Туура. Ошондой моменттерге көп кездешет адам. Баягы эле моменттер келет да, типа там выходи из зоны комфорта дегендер бар го. Последнен айтылганчы. На самом деле кээ бир ушул нерселер туура да. То есть биз жазып аткан нерселер кээ бир адамга вообще кереги жок болушу мүмкүн да. Анан ошону сен как бы дальше жасап кетесиңби или жасабайсыңбы, ошол суроо да, жанагы выбор жөнүндөчү. Выбор бар, сен дальше жазайсыңбы, жазабайсыңбы. Анан жанагы эле клишелер бар, кто ничего не делает, тот не ошибается депчи. Скорее всего, бир продуктты жасаш үчүн көптөгөн каталарды кетириш керек да. Анан ошол катанын баары аябай болезненный да обычночу. Бирок аларды жазабай койсоң, анда сен үйрөнбөйсүң деген тема да. Ошондуктан предпринимательдер или жазап жүргөн адамдар көбүнчө бири-бирин түшүнөт да, как канча көп артында жумуш турат. Анан азыр биз айтып берип атпайсыңбы мен? Түшүндүм деп, мен түшүнүп айтып эметишим мүмкүн. Бирок по сути ал мага, допустим, кереги жок болушу мүмкүн да. Анан мен айтып коюшум мүмкүн сагачы. Анткени мен анын контекстин ичинде эмесмин, айтышым мүмкүн да. Ал в принципе или адамдар ушундай өзүнүн мнениясын айткан жакшы болот да, айтып коюшу мүмкүн, типа. Анын эмне кереги бар депчи.
башка бирөөнү как ойлобой турупчу шагынсындырып ошондо адамдын кайра өзүнүн неме решениясы да, мен аны дальше жазайынбы же жазабайынбы. Ошол я объяснила, да, это не для финансов. Да, финансы нужны, там фронтенд жагын, этот бэкенд жагын иштеткенге депчи, реклама жака депчи кичине нужно деп. Анан я говорю, это же проблема Кыргызстана полностью это решается, говорю, не просто так, что я чуть-чуть это какой-то сайт сделала и акча тап кеткенге деп. Эмес дедим, да. Это полностью глобальный көп адамдардын проблемасы чечилет. Да, это долгосрочно, но ошого поддержка кылып иштетип кеткенге деп айттым, да, у меня идея вот, чтобы вы меня поддержали десем, навряд ли, если, попробуйте, да, пойду, да, нам нужно, чтобы в команде минимальное количество человек за короткий срок бир продукты создавать этип иштетип кеткендерди карашат деди, да, инвесторлор в основном. А мындай долгосрочный эмелерди, что полгода потребуется, пока вы там раскачаетесь, ары бери контентти толтурганга, это говорит, они могут и не рассмотреть, дейт, да. Анан айттым, я, вообще өзүмө, про себя я сказала, что я все равно в них не нуждаюсь, просто мага мындай опыт, проект кандай жасалат керек болчу деп чечтим, да. Анан дальше өзүм деле иштетип кетсем болот экен анычы. Но здесь еще, мен айтып аткан нерселерде еще другой важный нерсе кроется, да. Когда, например, если барып жумуш болгондо, можете без проблем отказаться, да. Там, если бирөө жакпай атса, заказчик жакпай атса, там поменять заказчика, работа не нравится, можно поменять, да. Бирок ошону адам тоже өзү түшүнүш керек, да. Вот если тебе работа не нравится, ты можешь его поменять деген теманы кээ бир адамдар түшүнбөйт, да. Действительно, то есть они держатся за работу, да. И то же самое, есть еще другой пункт, да, допустим, хорошо, с работы могу отказаться, а вот если человек, который рядом, да, там, родственники, да, или там семья, или еще кто-то, да, вот ты им объясняешь, а они тебя не понимают, да, ошондо кандай кылыш керек? Вот у тебя есть продукт, ты говоришь, вот, я верю в продукт, она должна работать, акча алып келиши мүмкүн или келиши мүмкүн эмес, бирок ошол иштейин деп атам дегенде, у тебя будет выбор, да, люди будут не понимать, говорить, зачем ты это делаешь? Это же вообще эч нерсе алып келбейт депчи. То есть түшүнбөйт адамдарчы, а сен түшүндүрүшүң керек, да. И вот этот момент очень сложный, да. То есть, с одной стороны, у тебя могут быть токсичные родственники, да, которые там все время жалуются, или там еще другие. И сен ошолор менен какой-то бир немени табып, компромисс табып, ошол жумушуңду жасап, ошол жакшы жашоону курганга аракет кылыш керек, да. И ушул жерден баштап, действительно, вот жана психологиялар, жана биз неметкенин баары как раз ушул жактан баштап иштеп баштайт, да. И ушул момент аябай на самом деле оор, да, как это правильно сделать дегенчи. Ооба, именно баштап анан убеждать эткен жактан тяжело келет экен, да, что ты, получается, как будто весь мир против тебя, и ты одна прешь. Но это... Меня команда поддержала, ошон үчүн дальше кетип баратабыз, да. Болбосо да, для нас будет опыт депчи. Анан ошону еще неметиш керек. Еще өзүңдү да убеждать этиш керек, да. То есть, потому что проект башталып атканда, бир нерсе жазып атканда, жазаган оңой. Типа, о, классно, типа, все идем депчи. Бирок кечке иштеп отурганда бир күнү чарчап баштайсың да, и там кылың келбей баштайт или там еще бирнеке. И ошол моменттерден баштап кайра еще өзүңдү убеждать этип башташың керек да. Жок, все правильно, жакшы эле кетип баратабыз, туура эле депчи. То есть очень многообразный, да, интересный жизнь. Именно ошол рабочий моменттер, да. И ошонун баары башында, как бы, опять же, никакой пользы алып келбейт. Бирок качан кечке жазап жүрө берсең, бир күнү ошолор өзгөрүп баштайт. И потом польза алып келип баштайт өзүңө. Акырын коюп эле жасай бериш керек турбайбы анда, такой? Ошондо мисалы успешный успехтердин чейинки жумуштары ошол да. Көптөгөн кыйынчылыктардан өтөсүң, пока сен успехке жетмейинче. Анан жазап кете бергенден бир күн успехке жетесиң. Анан адамдар сурайт да, кантип жеттиң ошол успехке депчи. Анан ошондо сен айтып берип атканда, тоже башында болуп аткан нерсени айтып бербей, миң башкача немени ойлоп таап чыгат да.
баягы клишелер дейчи, кечке отуруп иштешиң керек деп. Бирок на самом деле ар бирөөнүн опыту уникальный да, ар бирөөнүн убактысы, там кимдер менен жүргөнү уникальный да. Так, биздин сайт эмне болуп атат? Чагып атабыз силерге. Да, ошонун алды жагына кнопка коюп коелу. Сол жагын, оң жагына койдук го? Сол жагына коелу ошону. Кайсы жерде турат негизи? Да, вот кнопканы мо текстин алды жагына коелу, чтоб фото менен бир эмеде калсын. Азамат агайдын экраны чоң болгон үчүн эме болуп калды окшойт. Пустой көрүнүп калды окшойт. Экраныңыз канча, Азамат ага? Так, сейчас скажу. Мен ошону 1440 берен көрүп атам го мен. Вроде бы нормально экен да. Оң жакта кнопка турсачы. Так, азыр. Мынакта бар эле. 2560 экен. 1400. Браузер эмне сайты? Ширина. Статистик. Дисплей экен. Көбүнчө киши 1440 бош көрөт. Так, 1300 экен. 1920 экен. Где-то мындай экен. Чоңдор деле болуп калышы мүмкүн экен да, что ар кандай неме кылып көрөбүз. Кичинертип, чоңойтуп, респонсив. Так, сүрөт тандайлы бизнеске. Бизнес. Экономика создателей. Болгондой экен. Доллар экен, Эмеде кылыш керек да. Баннердегидей кылчу, биринчи сүрөттөгү более темный. Мындай кылып ба? Бир стиль менен. Мен маяктан сүрөт карап тургула. Бош болгондур. Мен дальше жаза берейин. Так. Бияктагындай прозрачный болот, да? Мындай болот. Кнопкалардын баары ушундай болмой болдубу, Да, биринчи экрандагыдай да. Бар тең бир эме. Так, анда баарын тең алмаштырып салайын. Default. Так, как это? Так. Где-то. Так, мол чоң болуп калган нерсени эми
Max Fix деп тұрып. Кішкене етіп қойсақ. Респонсивті де ойланып шығады ұқсайсы. Чоң экрандарға чоңырақ текст, кішкене экрандарға кішірек текст қылып. Ладно, пока башқаларын қоя қоялы. Дублировать етіп тұрып. Рем деген немен деле колдоп койсо болот да? Рем биле. Я. Рем деген жанакы эмес, пикселдин ордуна. Или рем кылып койсок болот, ооба. Борьба с тексті де бияққа кетеді деп окшойт, Муну жаңы Бактөөлөт биз эметпедик беле, ошондой кылса болобу WordPress'те? Пресс болбойт кандай. Андай болбойт экенби? Не кылган? Андай бирөөсү эме болуп атса, прокручивание болуп атса, экинчи блок токтоп калат го. Анан ошо биринчи блок прокручивание болуп бүткөндөн кийин анан экинчиси кетип ушундай сыяктуу да. Могул эки эме блокчу, мы верим в силу коллектива и экономика деп өйдөдө кылбадыкпы? Ошол экөө бир блокту занимать этет да. Просто скролл кылганда тигил агып өйдө жака чыгып кетип, бияктын тексти чыгат. Тигинин тексти учуп кетип, бунун фотосу чыгат да. Эки контент бир блокту занимать эткендей болот. Чатка жөнөткөн ошо сайт окшош да. 2 саат бири-бири менен жолугуш. Болот, бирок мындай неме да. Кандай жок, кыйын эмес. Ал деген промо сайттар да. Рекламный сайттар да. То есть функциональный эмес, экранный сайттар. Ошентип ойлоп койгом. Бул жерде бул деген неме саат саткан или там iPhone сатканда ушундайлар колдонсоң болот да, промо кылыпчы. А мындай сайттарда статичный болуш керек. Адамдардын немесин Элге жеңилирээк болот. Жеңилирээк кылып. Ошон көп эмени караган мен дагы жана дизайн эмелерин. User experience деген. Эми кайра карап көргүлө. Ошо кайра караш керек болот. Анткени монтип койгондо даже силердин экраныңардан ачып көргүлө, кандай батат. Ошого жараша жасайбыз дагы. Могул жеринде түшүнгөн жокмун. Вправо, влево. Шу эмелер да андай раскрывающийся список. Жок, басканда чыгат, мондай чыгабы? Ол жагына Эмеде активный азыр татсаңыз. Көп текст болгонго ушинтип эме кылып коелу деп эметкенбиз да. Жана начать кампанию дегендердин темалары да булчу. Текст болуп кеткенде, мобайлга өткөндө узун болуп кетет экен да. Жок, анан тогл кылып койсок. Бул жагы оң жагы, биринчи. Бул көрүнбөйт да. Бул думайте активно деген эле көрүнүп турат. Оң жактагыдай болуп, стрелка эле болуп, ошону басканда басканда мындай чыгат. Все түшүндүм. Калган баар теңдети оң блокто коюп жабып туруш керек да. Бирөөнү басканда ушинтип басып тургандай болот. Түшүндүм. Баарын жана узундугун текшерип чапканды унутпаңыз. Так, бирок мне кажется, биздин азыр шрифттер калдай атат окшойт. Так, аналогтар көрөлүчү. Даже ошол эле швейцарский сайтты көрөлү. Чоң эле экен. Так, жана Kickstarter беле? Kickstarter. Негизи шрифттер кичинекей эле болуш керек эле дейм да. Ошо эме мен караганда жана play кылып карайт го. Макет.
Мында кичинекей болуп калып атканда анан ошол чоң болуп калды окшойт шрифттин баары. 18. Мисалы монуку 18. Меники мисалы көбүнчө 20 ушундай болуп калган да. Бунуку болсо 28, чоң шрифти 28. Меники Скорее всего, мону мисалы 48 эмес, 32, допустим. Хорошо. ушундай да. Максимум 36 дейли. 36 дейли. Бул жерде болсо 18 дейли. Так. Отуз алты. Жок, башка жерге. 36. Он 8. Эми окшойт да? Я. Эми нормально болуп окшойт. Эми сүрөттөрдү коюп көрөлү да, бир экөөнү. Сүрөт чечип кетет. Муну кое туралы. Жана сайттагы бизнес деп турган эме деле жакшы го. Болбу. Лицензиясы жок да бизде. Соттоп салсачы. Муяктан караш керек да, лицензирование. Unsplash'ты колдонсо болбойт да? Unsplash'тан келүү булар. Ошол business ушунун баарын тең ошо плагин менен вставлять эткем да. Ошо. Unsplash колдонсо болот. Хорошо, давайте коюп көрөлү. Так. Вот. Так. Могу тексттерге ширина 65 деп берип атпадыңар беле, ага алмаштырып койдуңарбы? Тиги заголовоктон узун болуп кетти го ширинасы. Ооба, азыр ошо ойлонуп атам. Кандай кылсам деп. Ошентип берип кое берсемби? Ошол красивее болчу да, азыр чоюлуп кетти. Текст. Текст кетти. Месса. Негизи жок кетти бизде. Сеткабыз өлдү. Не болуп кетти? Не болуп кетти? Так, бул жерибизди кыскартып окшойбуз. Кошмар.
турасыздар, силердин макет сол жагы чоңураак, оң жагы кичинерээк турбайбы? Мондай кылып көрсөк. Журналда алды. Ушундай кылып туруп эле текстке деген эме берип койсок болбойбу? Фотонун эмеси боюнча паддинг берип койсок ылдыйкы текстке. Мындай кылып көрөйүнчү. Мына сетка түштү. Могул утустуктар чоң окшойт, э? Азыр. Бактылөт, мен футерди бүтүргөн эмесмин, кылып келатып калып калгам да. Надо футер тоже доделать. Ошол футер WordPress-тен эле көчүрүп алсак болот го, э? Ошо мен да ошентип ойлодум да, эмеде эмне WordPress-те кылып атканда эле жанагы иконкалар ошол жакта болот да депчи. Ошо WordPress Основной тексттерин эле жазып койгом да. неме эле болсо, нормальный эле болсо, футер. Ошого эле көчүрүп алыш керек. Так, келин. Сизге футер жактыбы же башкача жазып коюш керек? Футерге жете элекмин. Так. Мындай кылып кичинекейирээк кылалы, э? Да. 1270. Отлично. İşlerim yok. Elemental. Так, теперь так, элементар feature, элементар контейнер. Так, ну, так. Desktop.
Жок dedim eğlenmesine. Так, hazır mı? Akıcı bir tane. Bir konteynerde. Bu. Üçü. Тура. Kim kata görüp atат? 1400. Tamam. Hazır normal bir yolda şu bloklar. Keskin alt kontrol.